Салам, менин атым Тынымгүл Эшиева. Бул Медиа Кыздар подкасты. Мен сиздерди медиа чөйрөсүндө иштеген айымдар менен тааныштырам. Биз медиа тармагында ар түрдүү иштерди алып барган айымдардын тажрыйбасы менен таанышабыз. Менин жеке баракчам Тынымгүл деп аталат. Ал жактан шилтемелерди табасыз. Медиа Кыздар подкасты. Айымдар медиа чөйрөсүндө. Медиа Кыздар подкасты бул медиа чөйрөсүндө иштеген айымдар жөнүндө подкаст. Мен биринчи сезондо ар түрдүү медиаларды көрсөткөн айымдар жөнүндө подкаст кылганды аракет кылдым. Менин оюмча биздин медиада айымдардын салымы абдан чоң. Алар ар тармактарында иштешет. Менин оюмча айымдардын медиада ролу өзгөчө. Мен бул подкастты көптөн бери кыялданып жүргөм. Ушул жайга бул подкасттын чыгарылышы туш келди. Мен аябай абдан кубанычтамын. Мен медиа чөйрөсүндөгү айымдар жөнүндө жасагым келди. Анткени мен өзүм медиа тармагында иштейм. Ушул тармакта иштеген айымдардын тарыхын, алардын салымын белгилей келгим кетти. Медиа Кыздар подкасты өзгөчө бир аянтча болду биз үчүн. Бир жагынан бул подкаст жаңы формат болуп өзгөчө болду. Экинчи жагынан буга чейин бир мындай медиа чөйрөсүндөгү кыз келиндердин лидерлигин көрсөткөн мындай аянтча болгон эмес да. Ошондуктан бул бир жагынан биз үчүн мындай мотивация болду. Экинчи жагынан баягы журналистикага келет элем деп максат коюп аткан жаш кыздар үчүн аябай стимул, мотивация, анан бир жол көрсөткөн аянтча болду деп ойлойм да. Мындай аянтчалар канчалык көбүрөөк болсо, бизде кыздарды ошо журналистикага тартуу, медиа кыздардын санын көбөйтүүдө аябай чоң салым кошмок. Аял лидер бул Кыргызстан үчүн өнүгүү жолу деп ойлойм. Негизи медиа тармагында гана эмес, бардык тармактарда аял лидерди өстүрүү бул азыркы күндүк муктаждык деп ойлойм. Анткени Кыргызстан ушу аялдарга муктаж болуп отурган кези. Анткени аялдар бизди, Кыргызстаныбызды алдыга сүрөп кетүүчү чоң ресурс. Муну азыркы бийлик, азыркы биздин эркек чиновниктер болобу, мамлекеттик кызматкерлер болобу түшүнбөй жатышат да. Бирок ушул ресурсту туура пайдаланып, аялдар менен бирге иштешип, бирге ушу өнүгүү жолуна түшсөк болмок эле деп ойлойм. Негизи медиа тармагында аялдарды өстүрбөй деле койсо болот, анткени аялдар өзүлөр өсүп келишти. Медиа тармагында аябай көп лидерлер, аял лидерлер бар. Алардын көбүнчөсү өзүнүн өздүк булактарын ачып, өзүнүн ишин, бизнесин ачып иштеп келе жатышат. Жөн эле иштеп жатышпастан алар жаңы кадрларды өстүрүп келе жатышат. Ошондуктан мен ойлойм, эң мындай өнүккөн тармак Кыргызстанда бул медиа тармак. Азыр карап турсаңар, бардык тармактарда көп проблемалар, маселелер жаралып жатат. Бирок ушу медиа тармагында өнүгүү жолунда биз баратабыз деп ойлойм. Негизи бул жоопкерчиликтүү тармак болгондуктан эң биринчи билимдүү болуш керек. Ар бир жасаган иш сапаттуу болуш керек. Эгерде билимдүү, сапаттуу материалдар чыгара турсак, анда бизге болгон ишеним чоң болот. Эгерде ишеним болсо, анда биз бардык нерселерди, бардык иштерди алып барганга биз өзүбүздө мүмкүнчүлүк алабыз. Анткени көрүп атпайсыңарбы, аял деп эле бизди түртүп коюшат да, көп тармактардан. Журналистикадан гана эмес, негизи көп тармактардан аялдарды түртүп коюшат. Бирок сабаттуулугу жагынан аябай жогору деп ойлойм. Анткени аялдар окууга жана өнүгүүгө умтулуусу чоңураак. Медианын өзүнө аралашып, ошонун ичине сүңгүп кириш үчүн эң биринчиден мырзалар менен тең ата болуш үчүн чечкиндүү
өзүнө ишенимдүү, ар тараптуу билимдүү, ошол өзү аралашып аткан массалык маалымат каражаты кайсыл багытка багытталган, ошонун кантип аягына чыга алат. Анан эң башкысы, мен ойлойм, ар бир журналист, жөнөкөй жаран эле эмес, журналист дагы өз өлкөсүн биринчи орунга койгон, өзүнөн мурда элдин кызыкчылыгын ойлогон, маалыматтын ачыктыгын, тактыгын адилеттүү бере алган адам, бул айым болобу, мырза болобу, ошондой сапаттарга ээ болсо, мен ойлойм, ушул медиага өзүнүн мындай ордун таба алат болуш керек деп ойлойм. Эми акыркы учурларды карап көрсөк, мен буга чейинки да маегимде айттым эле, мырзаларга караганда айымдар күчтүүрөөк болуп баратканын байкасак болот. Буну эмне көрсөтөт? Акыркы учурлардагы биздин ошол тармактагы мыкты иликтөөлөр жасап жаткан журналист кыздар жөнүндө айткым келет. Анткени мына ошолордун эрктүүлүгү, коркпой тайманбастыгы, ошондой чоң бир клан дейинби, же болбосо бир команда турган көп жашыруун нерселерди ачыкка алып чыгып, ошонун артында элге бир ачык маалымат берүүдө жакшы иликтөөрү жасаган кесиптештерим бар. Мен алардын эмгектерин дайыма көрүп турам, баалайм. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биздин медиада кыздар жакшы орунду ээлеп баратат. Алардын жазып аткан маалыматтары, жасап аткан материалдары элдин жакшы кабыл алуусуна тартып атат деп ойлойм. Негизи мен баамдаганыма караганда, эркек журналисттерге караганда айым журналисттердин жоопкерчилиги жогорураак. Алар эне, бардыгы ошо энелик сезим менен баягы өлкөгө күйүп бышып, сатылбай, сатпай, ушу жакшы өзүнүн кесибине мындай чынчыл мамиле жасашат да. Анан иликтөөчү журналист, аялга иликтөөчү журналист болуш бир аз эркектерге караганда кыйыныраак, анткени көбүнчө баягы физикалык күч дагы керек болот да. Бир жактарга барыш керек, кечинде барыш керек кээ бир учурларда, ошондой учурларда аялдардын мүмкүнчүлүгү балким азыраак болуп калат. Бирок баягы бизде коомдо стереотиптер бар да, ошолорго таяп эле көбүнчө аялдарды мындай кемсинткенге аракет кылган учурлар болот да. Эми сен тынч эле жашай бербейсиңби, андан көрө балдарыңды карап отурбайсыңбы деген сыяктуу мындай кодулоолорго туш болот иликтөөчү журналисттер. Бирок биздин кыздар ага деле мындай мүңкүрөп калбай эле өзүнүн кесиптик чеберчилигин арттырып, улам жаңы иликтөөлөрдү чыгарып, ошол эле мырзалар жасап аткан ири коррупциялык схемаларды эр жүрөктүүлүк менен ачып, аябай жакшы иш алып барып атышат. Медиадагы айымдардын ролу менимче чоң. Себеби өткөндө эле талкуу болду, көптөгөн ири медиаларда, көз карандысыз же болбосо жеке медиаларда айымдар басымдуу болот экен, лидерлик жетектегендердин арасынан айымдар. Ал эми мамлекеттик медиаларда мырзалар басымдуулук кылып калат экен да, тилекке каршы. Мамлекеттик медиаларда деген бардык стабилдүү болгондуктан, мындай кандай дейбиз, даяр оокат дейбизби, мындай изденип, комфорттун бир зонасында жүрө бергендей эле сезилет да. Мага балким мен жаңылышым мүмкүн. Бирок мындай көз карандысыз медиа болгондо сен дайыма изденүүнүн үстүндө жүрөсүң да. Кандай кылып мен жакшыртсам болот, канткенде жакшыраак, сапаттуураак, кызыктуураак, ошол эле учурда элге пайдалуу болгон контентти жарата алам деп. Ушундай бир көп эле журналисттерден угам да, түнү мен ойлонуп чыктым депчи. Өзүндө да ошондой болуп калат. Бир нерсенин үстүндө көп ойлоносуң да, изденесиң, салыштырасың, издейсиң, башкаларды дагы изилдейсиң дегендейчи. Дайыма ушундай мониторингтин үстүндө да жүрүп турасың да. Менимче кыргыз медиасында мындай сапаттуу, ушак айыңдан алыс болгон сапаттуу контент жетишпейт деп ойлойм. Бирок бул учурда бир гана медианын өзүн бир тараптуу күнөөлөгөн туура эмес. Себеби ар бир медиа өзүнүн аудиториясы үчүн иштейт. Эгерде ошол коомдо суроо талаптын сапаты дагы өсө турган болсо, анда
албетте сапаттын өсүшүнө да бул өбөлгө түзөт да. Кыргыз медиасында мен баягы жогорку айтып кеткендей эле сапаттуу контент деп атпайбызбы, азыркы журналистикадагы жаңы трендтер болсо, ошол эле дата журналистика, ошол эле факт чекинг дейбизби, журналисттик иликтөөлөр, ушул жаатта контенттер көбүрөөк болсо биз албетте өнүктүрө алабыз. Азыркы учурда кыргыз тилдүү медиаларда бул нерсе азыраак болуп атат. Орус тилдүү медиаларда кичине басымдуураак болуп атат. Ошол эле учурда кыргыз тилдүү медиаларда мен жеке тажрыйбамдан айта алам, этиканын бузулушуна алып келген көп мисалдар бар да. Этикалык кодекстин бузулушун минималдаштыра алсак, кодексти бузбай туруп, сапаттуу контент жасап, ошону элге сиңимдүү кылып жасай алсак, менче бул ошо медиадагы чоң жетишкендик болот болчу да. Ушинтип медиа кыздар подкастынын биринчи сезону бүттү. Бул сезондо биз кыргыз журналистикасына салым кошуп келе жаткан айымдар менен тааныштык. Кийинки сезондорду мүмкүн башка форматтарда жасайм, башка темаларга кайрылам, бирок дагы деле биздин айымдар менен бирге. Мен сиздерди мен подкастыма жазылышына үгүттөйм. Подкасттарды уккула, подкасттарды жаздыргыла өзүңүздөр. Башка темаларда сиздер эксперт болсоңуз, көбүрөөк кыргыз тилинде аудио форматында контент жаралсын. Сиздерди өзүмдүн жеке баракчама чакырам. Эгерде подкаст жөнүндө көбүрөөк билгиңиздер келсе, мен сиздерге кеп кеңешими бере алам. Подкасттарды Кыргызстанда өнүктүрөлү, көбүрөөк кыргыз тилинде контентти жасайм.